Өлкөдө эл талап кылган акыйкат сот адилеттигине жетүү үчүн соттук укуктук реформа жүргүзүлүп жатат. Анын алкагында аталган тармакты укук коргоо органдарындагы коррупцияга аралашкан кызматкерлерден арылтуу, мыйзамдарды өркүндөтүү иштери күчөтүлгөн. Сот реформасынын алкагында жасалып жаткан судьялар кеңешинин учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу Нурлан Атаназаров президент кабыл алганда кенен маалымат берди. Теманы Айперес Самат кызы улантат. Соттор жарандары ишенип адилеттик издеген акыркы инстанция. Учурда судьяларга болгон ишенимди кайтаруу үчүн соттук укуктук реформа жүргүзүлүп жатат. 10 жылдан бери жогорку сотто эмгектенген Камил Осмоналиев акыркы жылдары сот тармагына жаңычылдыктар кирип жатканын белгилейт. Айрыкча санариптештирүүнүн алкагында жарандарга ыңгайлуу шарт түзүлүүдө. Мисалы, доо арыздарды кагаз жүзүндө дагы электрондук форматта да берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле мезгилде соттук процесстердин мурдагыдай көмүскө болушуна бөгөт коюлууда. Реформанын алкагында өлкөдөгү 159 сот залынын 75-ине аудио-видео байкоолор орнотулган. Муну менен жарандар көрсөтмөлөрүн район облустардан борборго келбестен берип, сот жыйындарына катышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Административдик соттор пайда болду. Мурда райондор аралык соттордун базасында ошол административдик соттор түзүлүштү. Алар өзүнүн административдик процессуалдык кодексинин негизинде административдик иштерди карашат. Ал эми мурдагы экономикалык иштерди мыйзам негизинде жалпы юрисдикциядагы сотторго ошо каралууга берилген. Бул сыяктуу адилеттүүлүккө багытталган өзгөрүүлөр соттук укуктук реформанын негизинде ишке ашырылууда. Жүргүзүлүп жаткан реформанын алкагында судьялар кеңешинин ишмердүүлүгү боюнча аталган кеңештин төрагасы Нурлан Атаназаров президент кабыл алганда маалымат берди. Судьялар кеңешинин төрагасы азыр маанилүү багыттардын бири соттор менен судьялардын ишмердигине тиешелүү ченемдик жана ченемдик эмес актылардын долбоорлорун экспертизадан өткөрүү жана иштеп чыгуу болуп саналарын айтты. Мисалы, судьялардын штаттык санын оптимизациялоо боюнча мыйзамдарга киргизилген акыркы өзгөртүүлөргө байланыштуу. Кеңеш тарабынан судьяларды ротациялоо жөнүндө жобо иштелип чыккан. Мындан сырткары сотторго ишенимди жогорулатуу максатында жогорку соттун түзүмүнө өзгөртүүлөр киргизилип, 2 өз алдынча бөлүм түзүлгөн. Алар соттордун чечимдерин аткарууга жана анын сапатын көтөрүүгө гана жооп берген, мажбурлап аткаруу кызматы менен сотторду материалдык техникалык жактан камсыздоого жана сот аппараттарынын кадрдык потенциалын жакшыртууга көңүл бурган сот департаменти. Мамлекет башчы судьялар кеңешине жалпы эле сот тутумунун ишин жакшыртуу, судьялардын кынтыксыз жүрүм-турумун, анын ичинде алардын ишмердүүлүгүндөгү ачык айкындык талаптарын аткаруусун камсыз кылуу боюнча чоң жоопкерчилик жүктөлгөндүгүн белгиледи. Сооронбай Жээнбеков судьялар тарабынан өздөрүнүн кирешелери жана чыгымдары жөнүндө толук декларациялоо боюнча ишти күчөтүү зарылдыгын кошумчалады. Бул боюнча мыйзамды жакшыртуу максатында азыр өзгөртүүлөр киргизилип, өкмөттүн кароосунда турат. Мыйзам долбоор антикоррупциялык жаңы иштиктүү механизмдерди киргизип, бардык деңгээлдеги чиновниктердин чыгашалары менен кирешелерин көзөмөлдөөнү кыйла катаалдаштырат. Туугандар жактан, анан ошо жанакы мисалы госслужащий судьялар ошо декларацияны бергенде сөзсүз түрдө чындыкты жазыш керек. Эгерде кийин текшерүүдө ошол жалган болуп чыкса, анда тийиштүү да жоопкерчилик көрсөтүлгөн. Президент сот жана сот аткаруучулук булуктор бөлүгүндө кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестринин автоматтык маалымат тутумун ишке ашыруунун өзгөчө зарылдыгын белгиледи. Сот реформасынын эң артыкчылыктуу багыттарынын бири жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатуу жана коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу. Мында тартип комиссиясы чоң роль ойнойт. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков тартип комиссиясынын төрайымын кабыл алып, судьялардын аракеттерине карата түшүп жаткан жарандардын кайрылуулары боюнча талаптарды күчөтүү зарылдыгын баса белгилеген. Адилеттүүлүктү жүзөгө ашырууда катачылык кетирген судьяларды аяусуз мындай бир өзүнүн катардан мындай чыгаруу керектигин баса белгиледи да. Анткени биз мындай укуктук мамлекетти курууда, ушул адилеттүүлүктү жүзөгө ашырууда эң биринчи соттордун ролу чоң болгондуктан кийин биз ошол элдин ишенимин кайтарып алууга болгон далалатыбызды мындай жүзөгө ашырып, ошого аракет кылып, гана ошондой биздин арабызда мындай татыксыз соттордон арылышыбыз керектигин баса белгилеп бизге айтты. Кынтыксыз болуу талаптарынын бузулушуна байланыштуу 8 судьяга карата мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Соттор бийликтин 3-чү бутагы. Алардын татыктуу иш алып баруусу адам тагдыры үчүн абдан маанилүү. Алар бир тараптын кызыкчылыгын коргобой, эч кимге жан тартпастан чындыкка баш ийүүлөрү милдет.
Нам необходимо продолжать, не снижая темп. Ошондуктан биз соттук укуктук реформаны жүргүзүүдө ылдамдыкты басаңдатпашыбыз керек. Бул иште өзүбүздүн аналитикалык салмыбызды кошуп жатабыз. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин кийинки фазасын ишке ашырышыбыз шарт. Сотко чейинки жана каттоо бөлүктөрү бүткөн. Азыр күн тартибинде сот жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жана пробация институтунун кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри бөлүктөрү турат. Чоң статистикалык бөлүк бар. Бул дал ушул реформанын жана кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри эмне үчүн жасалып жатканын далилдейт. Жумуштар абдан көп. Баары коррупцияга каршы аракет. Внедрение, внедрение и внедрение. Соттук укуктук реформа сот системасындагы бардык кызматкерлердин ишиндеги жоопкерчиликти күчөтүүдө. Адилеттүү сот системасын мамлекет жакынкы 5 жыл аралыгында ишке ашырууну көздөгөн. Бул үчүн өлкөдө бардык шарттар жана саясий эрк бар. Айпери Самат кызы Жанадил Абубакир уулу, эл ТР, Бишкек.